Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Шерматов Капар бул өзүмдүн атам. Бул болсо Шерматов Токун атамдын агасы. Өкөтөң Ленинград согушуна барган. Ленинград согушуна, анан Беларусь согушуна катышкан, келген. Атамдын агасы болсо Ленинград согушуна катышкан, бирок келбей калган. Жеңиш абдан кыйынчылык менен келген. Ушул бардык ушу аталарыбыздын тылдагы эмгекчилердин эмгеги менен келген. Ушул кут болсун, элибизге согуш болбосун. Бүгүн мен үчүн эң толкундоолуу майрам күн. Анткени менин өзүмдүн атам Акунов Бакас 16 жаш курагында Советтик армияга барып, андан согуш талаасына аттанган. Ал жерден согушта бардык Москваны коргоо, көп жерлерде согушта болуп, аман эсен кайтып элине келген. Мен дайыма атам үчүн сыймыктанам. Балыкчы шаарында 9 май жеңиштин 80 жылдыгы кызуу майрамдалып жатат. Элдин маанайы жакшы. Ушул бейпил күндү алып келген аталарыбызга терең ыраазычылык билгизебиз. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул менин чоң атам болот, чоң атам деп. Абдраев Касымакун. Мен аябай сыймыктанам. Бул 9 майда 1941 жылы согушка барган, Берлинге жеткен. 1945 жылы согушту бүткөн. Келип балыкчыга жашап, Герой Советского труда болуп ушинтип бүткөн. Мен медальдардын сыймыктанып, тагынып жүрөм. Ушун 9 майга келгем. Я не хочу, чтобы была война. Я не хочу. Я хочу, чтобы все боролись за мир. Это мой папа. Папа воевал с 1942 по 1945. Он был летчиком. Единственное, что я помню, что он говорил, он мало говорил о войне, но он говорил, что это страшно. Биздин аталарыбыз ушул жашоону, ушул күндү бизге тартуулаш үчүн өмүрлөрүн берген. Ошон үчүн биз мугалимдер, окуучуларга 9 май майрамыбыз, жеңиш күнү кандай келгендигин айтып түшүндүрүп турушубуз керек. Баарыңарды бүгүнкү жеңиш майрамыңар менен куттуктайм.